Саламатсыздарбы? Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы эфирде мен Тимур Владислав. Алгач күндүн жүрүшү менен кыскача таанышып алыңыздар. Өмүрбек Текебаевдин иши саясий куугун ток. Мындай билдирүүнү эл аралык уюм таратып, Текебаевдин ишин кайра кароону талап кылды. Балбан Акжол Махмудов Кыргызстандын капчыгына күмүш медаль алып келди. Алтын үчүн кармашта ирандык балбанга алдырып койду. Экс-президент Алмазбек Атамбаев көчмөндөр оюнуна чакырылган жок. Көчмөндөр оюнуна Нурсултан Назарбаев баштаган 4 мамлекет башчысы келери белгилүү болду. Евразия демократия демилгелери союзунун өкүлдөрү жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин айланасындагы жагдайларды иликтеп көрүп, Кыргызстан адам укугу боюнча эл аралык макулдашууларды, конвенцияларды бузган. Өмүрбек Текебаев тек гана саясий куугунтукка алынган деген бүтүм чыгарды. Мындай билдирүү уюмдун сайтына илинди. Анда тергөө жана сот учурунда Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясын, жарандык жана саясий укук боюнча эл аралык пакты жана ал эми жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра карабай Кыргызстандын конституциясы бузулганын билдиришкен. Укук коргоочулар Өмүрбек Текебаевга адилет сот өткөрүп, укуктарын калыбына келтирүүнү талап кылган. Эл аралык уюм Текебаевдин ишин кылмыш иш эмес, саясий иш деп баалаган. Камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароо өтүнүчү менен анын адвокаттары башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго арыз менен кайрылышты. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында арыз бүгүн берилди. Биз жогорку сотто Жапаровдун Каптагаевди барымтага алууда эч кандай тиешеси жок экендигин толук далилдедик. Бирок ошого карабай судьялар далилсиз мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырып койду. Бүгүн биз башкы прокуратурага кайрылдык. Анткени башкы прокурор президент Сооронбай Жээнбековдун сунушу боюнча коюлган. Эл бул бийликтен саясий туткундарга карата адилет чечим чыгарат деген ишенимде. Ал эми Жапаровдун ишинде жаңы жагдайлар чыкты. Айыптоо тараптын 4 күбөсү Кенжебек Жумабаев, Наристе Калчаев, Жолдош Кожобергенов жана Кайрат Качаганов видео кайрылуу аркылуу аларды угуп, коркутуп көрсөтмө алышкандарын айтышып, бул ишке Жапаровдун эч кандай тиешеси жок экендигин билдиришти. Ал эми жабырлануучу деп табылган Эмил Каптагаев тарыхта биринчи жолу соттолуучу Садыр Жапаровдун аны барымтага алууда эч кандай тиешеси жок экендигин билдирип, шаардык сотко апелляциялык даттануу менен жогорку сотко көзөмөл иретинде даттануу менен кайрылып, Садыр Жапаровду актап берүүнү суранган. Азыр Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок экени белгилүү болду. Ал тез арада акталып чыгышы керек дейт адвокат Токтосунов. 2 сентябрда башталуучу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына экс-президент жана КСДП партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев катышпайт. Бул жөнүндө аталган партиянын басма сөз катчысы Кундуз Жолдубаева азырынча расмий чакыруу болбогонун жана бул маселе карала элек экенин белгиледи. Ал эми Атамбаевдин иш-чарага чакырылгандыгы жөнүндө өкмөттүн басма сөз катчылыгы азырынча жооп бере элек. Бул жылкы көчмөндөр оюндарынын ачылышында Түркия, Өзбекстан, Азербайжан жана Казакстан президенттери келери белгилүү болду. Нурсултан Назарбаевдин келерин эске алганда, анда Алмазбек Атамбаевдин барганы кызык болмок, бирок барбайт окшойт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков 2010 жылдын апрель окуяларында курман болгондордун жана жабыр тарткандардын жакындарына социалдык колдоо көрсөтүүнү координациялоо боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн кабыл алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда өлкө башчысы 2010 жылдагы окуяларда жабыркагандар жана курман болгондордун үй бүлөлөрүнө дайым мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, колдоо көрсөтүүлөрүн белгиледи. Чыныгы баатырлар мамлекеттин тарыхында калышы керек. Бул окуялар өлкөнүн билим берүү системасынын тарых боюнча окуу китептеринде чагылдырылып, илимий баа берилиши шарт деп айтты Жээнбеков. Ал 2010 жылдагы окуялар өлкөнүн тарыхы жана аны эч ким бурмалай албай тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы 2010 жылдагы окуяларга илимий баа берүү пикирин колдоп, өзү дагы бул окуялар тууралуу илимий эмгек жазып жатканын айтты. Аталган комиссиянын курамына биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери, өкмөт аппаратынын кызматкерлери, мындан тышкары бир катар коомдук бирикмелердин мүчөлөрү кирген.
Замандаш саясий партиясынын Карабалтыдагы өкүлчүлүгү Карабалта шаарынын мэриясынын мыйзамсыз иштери тууралуу кабардар кылгандан баштап коркутуулар болууда. Бул тууралуу партиянын өкүлдөрү билдирди. 2018 жылдын 15 августунда саат 22:00 чамасында биринчи коркутуу башталган. Ошондой эле ушул жылдын 20 августунда машинанын айнегине «Остановись» деген жазууну чаптап кетишкен. Буга катар эле телефон чалуулар аркылуу дагы коркутуулар болууда. Замандаш саясий партиясынын мүчөлөрүнүн ден соолугуна зыян келсе, Карабалта шаарынын мэри Данияр Шабданов жана Техпроект жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Назми Бадалов жооптуу деп эсептейбиз деп айтылат партия тараткан билдирүүдө. Эске салсак, Замандаш партиясы Карабалта шаарынын мэрин тендерлерди досунун утушуна шарт түзүп, коррупциялык иштерге аралашкан деп күнөөлөнүп келет. Бүгүн кечке жуук камактагы ачкачылык кармаган саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун ачкачылык кармоону токтотушкандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Асанов менен Кадыровдун талаптары аткарылды. Тагыраагы алар жогорку соттун аларга карата чыгарган чечими менен таанышышты. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, саясатчылар ачкачылыкты токтотконун расмий билдирип, тамактана башташты. Алардын саламаттыгы дагы жакшы экендиги айтылды. Белгилей кетсек, 16 августта Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров өздөрүнө карата чыгарылган жогорку соттун чечимин ала албай жаткандыгын айтып, ачкачылык жарыялашкан. Бирок Кадыров 20-сында ачкачылыкты токтотуп, тамак иче баштаган айтылган. Ал эми Бектур Асанов улантып жаткан. Алар 2016 жылы 17 апрелде 1-Май райондук соту чыгарган чечимге ылайык бийликти басып алууга айыпталып, 12 жылдан эркинен ажыратылышкан. Кийинчерээк жогорку сот алардын жазасын жеңилдетип, ар бирин 8 жылдан kesken. Алар буга чейин дагы 1 айга жакын убакыт кургак ачкачылык кармашкан эле. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон студент Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча иш сотко өтүп, отурум өтө турган күн белгиленди. Бурулайды өлтүрүүгө байланыштуу шек сыналган Марс Бөдөшовдун ишин кароо 5 сентябрга, ал эми милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон ишти кароо 10 сентябрга коюлду. Эки иштең саат 10:00 Жайыл райондук сотунда өтөт. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдаалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө дагы кол салганын билдирген. Окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө Н+Б деген жазууну жана крест болгонун жарыялап, милиция бул айтылганды четке каккан. Кийин кыздын сөөгүндө 2 жолу соттук медициналык экспертизанын жасалып, анда маркумдун денесинде кыйноо менен жазылган жазуу аныкталган эмес. Бурулай Турдаалы кызынын ата-энеси буга макул болгон эмес. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери жазаланып, 13-ü иштен бошотулган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгогон. Карагулжада Сибир жарасына шектелип ооруканага жаткырылган 12 кишинин 5-өө аталган жара жуктуруп алганы аныкталды. Ооруну аныктаган лабораториянын жыйынтыгы бүгүн чыккан. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилова кабарлады. Анын айтымына караганда, калгандарына клиникалык эпидемиологиялык шартта диагноздор коюлган. Жара кичинекей болгондуктан алардан анализ алууга мүмкүн болбогон. Учурда бейтаптар жакшы шартта каралып жатканы айтылат. Алардын 3-өө бүгүн чыгарылып, 9-у дарыланууну улантып жатышат делет маалыматта. Эске салсак, 15 августта Карагулжада 12 киши Сибир жарасы боюнча шектелип, ооруканага жаткырылышкан эле. Алар жараны малдан жуктуруп алышы мүмкүндүгү айтылган. Кыргызстандын казынасына киреш алып келген негизги тармак бул тоо кен. Чаткал районунда жайгашкан Чаткал алтын кенин иштетип жаткан ишкана жакын арада алтын өндүрүп баштайт. Ишкананын буга чейинки иш аракеттери жергиликтүү калкка тийгизген пайдасы тууралуу алдыдагы сюжет. Чаткал районунун Башкы Терек айылында балдардын көбү спорт менен башыккысы келет. Бирок ушул убакытка чейин өзүлөрүнүн спорт залы жок болчу. Эми алардын кыялдары орундалды. Заманга ылайыкташтырылган спорт зал курулуп берилди. 2013 жылы куруп берген Завчара тарабынан ушу 2013 жылы ушул зал түшкөн. Ошондон бери мен тренермин 5 жылдан бери. Азыр балдар
жакшы аракет кылып атат. Райондук деңгээлде жакшы күрөшүп атат. Областка барган балдар бар, областка чыгып аткан балдар. Ийгиликтер ушу биз аракет кылып атабыз балдарды жогорку деңгээлде чыгарайлы деп. Мындан тышкары Чаткалда дагы бир жакшы жаңылык жергиликтүү элдин көңүлүн алды. Совет доорунан бери бул жерде ооругандар ондогон чакырым жер басып райондук ооруканага барчу эле. Эми Курулуш айылынын тургундары үчүн жаңы медициналык борбор ачылды. Ушул иштеген 27 жылдан бери ушул жерде эмгек кылам. Элдин көйгөйүн аркалап келем. Мурун ушул ФАПка көчүп келгенче эски ФАП экиле бөлмөлүү болуп, түйшүк жаратып, элди камсыз кыла албай аябай кыйналып келгенбиз. Бардык ошо эки бөлмөнүн ичинде акушерский бөлүм болгон, кабинеттери бардыгы бир болуп, имаратты ушул Чарат фирмасынын демилгеси менен ушул имаратка көчүп келип отурабыз. Ошол бизди каржылаган фирмага чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам. Дагы да ишиңиздер ийгиликтүү болуп, көйгөйүн чечкен жакшы фирмалардан, алдыңкы фирмалардан болсун каалайм. Жергиликтүү тургундарды абдан кубандырганы айрыкча жол маселеси болду. Райондук борбордон жайлоого чейин жол курулуп бүтүп, сентябрда колдонууга берилет. Бул салынып аткан жолдун узундугу 16 километр. Бул жерге 2 подрядчик алынган, Кыргызстандын эле фирмалары. Азыр бул жолдун 90% ашы бүттү да. Кудай буйрса, сентябрь айында эксплуатацияга берилет ишке. Бул жол менен Чарат, Зав Чараттын сотрудниктери, машиналери, только алардын машиналери эмес, местный Жалал Абад областынын, Талас областынын жайыт катары бул жерде мал жайып келишет, амалчылары. Ошолордун дагы баягы алар да катташат да. Аларга да мүмкүнчүлүк болот ушул жол менен каттаганга. Бул 16 километр салынып бүткөндөн кийин Кудай буйрса ушул жылы эле каралып атат. Мындан перевалдын чокусунан Ылдый көзгө да 10 километр жол салынат. Кол жол менен да каттарылат. Бул тегеректин баары жайыт катары эсептелет да. Жайыт катары бар, баягы Чараттан сырткары. Ошол жерге малчылар көп келишет. Таш көмүрдөн келет, Талас областынан келет. Чаткал аймагынын өнүгүүсүнө чоң салымын Чарат Заав ишканасы кошот. Бул алтын кен өндүргөн компания Чаткалда 5 жылдан ашык иштеп жатат. Ошол убакыттан бери атайын каражат бөлүп, элдин көйгөйүн чечүүгө жумшап келет. Эми негизги бул токен тармагынын өнүгүүсү, токен тармагынын Кыргызстанда болуусу бул аябай маанилүү. Биздин 20-40 жазылган стратегиябызда жазылган, президент дагы премьер-министр да айтып кетпеди өткөндө. Бул токен тармагынын канчалык бизге экономикабызга болгон салымын чоңдугун көрсөтүп, бүгүнкү күндө бизде мисалы үчүн кумтөрүбүз бар. Кумтөрдү биз ВВПны эсептегенде дайыма айтып кетебиз го. ВВП кумтөр менен кумтөрсүз дегендечи. Ошондуктан бүгүнкү күндө кумтөрдөн башка дагы месторожденияларды ишке ашыра билсек, анда балким экономикага дагы бир чоң салым болобу депчи. Экинчи салымы бул албетте жергиликтүү жарандарды жумуш менен камсыздандыруусу да. Бүгүнкү күндө биз конок болуп аткан азыркы Чарат компаниясы айтып кетпеди. Азыр чалгындоо жумуштарына эле 300дөн ашык жумушчулар иштейт депчи. Анын жарымы жергиликтүү калк деп. Ошондуктан ойлойм, региондорду өнүктүрүү багытында дагы токен компанияларынын болуусу аябай маанилүү. Компания азырынча Чаткалда 300 метр тереңдикке чейин алтындын запасын аныктоо, чалгындоо иштери менен алек. Буга чейинки чалгындоо иштеринин жыйынтыгы боюнча 1 тонна рудадан 4 граммга чейин алтын алынуусу болжолдонууда. Жерде чалгындоо жумуштары жүрүп жатат. Азыркы бул менин колумда турган керн деп айтылат. Бул азыр разведочный скважина чалгындоо иштери жүрүп жаткан. Бул кернди биз жерден алабыз дагы. Муну экиге бөлүп ортосунан жарымын анализге лабораторияга жиберебиз. Жарымы болсо өзүбүздө паспорттарга алабыз. Карабалда жөнөтөбүз. Карабалдадан ал жактан бул жерде бул керндин содержание составында канча алтын бар экенин биз аныктайбыз. Канча тереңдикте? Биз азыр бул разведочный бурение 300 метрге чейин болот. Азыр бүгүндө 218 метрдагы 218 метрде жер тереңдигинен алып чыккан керн. Ишкананын өкүлдөрүнүн айтымында Чарат кенинде 100 тонна алтындын запасы бар. Ушул жылдын сентябрь айында алтын өндүрүү иштери башталса, Чаткалдагы социалдык экономикалык жардамдарын көбөйтөөрүн билдиришти. Эксперттер болсо тоо кен тармагынын өнүгүүсүнө саясий туруктуулук дагы маанилүү экенин эскертишет. Бул стратегиялык тармак деп эсептелет, анткени бул
Бұл Қырғызстандың бір байлығы. Жалпы эле стратегиялық документтерде өкмөтүбүз ар дайым тоо кен тармагы стратегиялык тармак деп эсептелет. Ошон үчүн буга көңүл көбүрөөк буруш керек деп ойлойм. Анан дагы кандай тоскоолдуктар бар. Биринчиден ушу өнүгүп кеткенге, бул биринчиден бул стабилдүүлүк керек, саясий да стабилдүүлүк, анткени саясий стабилдүүлүк жок болсо, баягы кандайдыр орчундума кырдаал келип калса, бул экономикалык жалпы ири экономикалык долбоорлорго сөзсүз терс таасирин берет. Дагы анан дагы баягы биздин кандайдыр десем жанагы салык, фискалдык саясийибиз дагы туруктуу эмес. Жылдан жылдарга баягы тариф салык тарифтери же жана төлөмдөрү өзгөртүлөт, көбөйтүлөт деген маселелер көтөрүлө берет. Кыргызстандын өнүгүүсүндө айрыкча социалдык экономикалык кубаттуулукка ээ болуусу үчүн саналуу гана факторлор бар. Тактап айтканда, мамлекеттин казынасын салыктан кийин эле алтын кендерден түшкөн акча толтурат. Ошондуктан Кыргызстандын эң негизги киреше булагы болгон тоо кен тармагында бийлик дагы, коомчулук дагы көңүл бурууга муктаж. Бүгін 22 августта Индонезиянын Джакарта шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында Акжол Махмудов грек-рим күрөш боюнча 77 кг салмак ченинде катышты. Ал финалдык беттеште ирандык балбан Мухаммед Али Герай менен кескелип 7-3 эсебинде утулуп калды. 19 жаштагы Акжол Махмудов жалпы 6 медалдын ээси. Анын 5-өө алтын жана 1-өө күмүш медаль. Махмудов өспүрүмдөр арасында дүйнө жана Азиянын 2 жолку чемпиону, жаштар арасындагы Азия чемпиону жана дүйнө чемпиондугунун күмүш медалынын ээси. Ошондой эле улуулар арасындагы күрөш боюнча Азия чемпиону болгон. Буга чейин кыргызстандык балбандар 3 күмүш, 2 коло медаль утуп алышкан. Кыргызстандык оор атлет Изат Артыков ушул күндөрү Индонезиянын Джакарта шаарында өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында коло байгеге ээ болду. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Артыков бүгүн 22 августта 69 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Ал булкуп көтөрүүдө 147, түртүп көтөрүүдө 182 килограмм оордуктагы штанганы көтөрүп, жалпы 330 килограмм оордукту багынтуу менен 3-орунга жайгашты. Бул салмакта 1-орунду Түндүк кореялык ээлесе күмүш байгени өзбекстандык Достон Юкубов алды. Изат Артыков Азия чемпиону 2016 жылы, 2014 жылы Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн жайкы Азия оюндарында 5-орунду ээлеген. 2016 жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимпия оюндарында 3-орунду алып, канынан кызытма болуп эсептелген стрихнин заты чыккандыгына байланыштуу сыйлыгынан кол жууган. Буга байланыштуу эл аралык спорттук арбитраждык соттун чечими менен Артыков эл аралык мелдештерден 2 жылга четтетилген. Тыюу салуу мөөнөтү 9 августта аяктап, Азия оюндарына катышууга мүмкүнчүлүк алган. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.